Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, кутман күнүңүздөр менен Коомдук биринчи каналдын маалымат чыгармачылык өндүрүштүк бирикмеси тарабынан даярдалган маанилүү маек аттуу түз эфирдеги кезектеги көрсөтүү сиздердин соң назарыңыздарда. Урматтуу көрөрмандар, өзүңүздөргө белгилүү биз жаңы бир коомдук багытка кадам шилтедик. 11 апрелде өзүңүздөр жалпы колдоп биз жаңы баш мыйзамды кабыл алдык. Мына ушул баш мыйзамдан кийин биздин коомдун алдында, элдин алдында эмне милдеттер турат? Мына ушул багытта бүгүн сөз кылалы деп атабыз. Тактап айтканда, мыйзамдарды конституцияга шайкеш келтирүү деген тема менен биз бүгүн сиздердин алдыңыздарга чыгып жатабыз. Биздин студиянын бүгүнкү коноктору Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Турузбеков Бактыбек Сагындыкович, ошондой эле Юстиция министрлигинин актылардын долбоорлорун иштеп чыгуу башкармалыгынын башкы адиси Сулайманова Айнура Жумалиевна катышып жатат. Кош келиңиздер. Эмне үчүн ушул көрсөтүүгө биз сиздерди чакырып атабыз? Эмне үчүн ушул көрсөтүүнү биз телекөрүүчүлөрдүн талкуусуна бүгүн коюп жатабыз түз эфирде? Анткени Бактыбек Сагындыкович, өзүңүз билесиз, биз 11 апрелде референдум аркылуу биз баш мыйзамды кабыл алуу менен бир алдыга карай бардык чөйрөдө социалдык, экономикалык, саясий, адамдардын укуктук, ченемдик актыларынын несиндеби, сот реформасындагы, аткаруу бийлигиндеги алдыга карай кадам шилтейли дедик. Ал эми ошол кадам шилтеш үчүн биз баягы мурдагы башкаруунун мурдакы парламенттик формасынын учурунда пайда болгон мыйзамдык актылардын бардыгын бүгүнкү күндөгү президенттик башкаруунун учуруна шайкеш келтиришибиз зарылдыгы келип чыкты. Мына ошол багытта президент атайын жарлык кабыл алынган. 8 январь 2021 жылы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына инвентаризация жүргүзүү жөнүндөгү жарлыкта ушул Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин, Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун, башкы прокуратурасынын, аткаруу бийлигинин органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, бизнес түзүмдөрүнүн, өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрүн жана көз карандысы эксперттерди киргизип, ведомстволор аралык эксперттик топ түзүшүн дагы бир сөз менен айтканда бардык мыйзам бүгүнкү коомдук түзүлүшкө шайкеш иштелип чыгылсын деген. Мына сиз депутатсыз, коомдук ишмерсиз, конституцияны иштеп чыгуу боюнча Конституциялык кеңештин мүчөсү катары активдүү иштедиңиз. Биздин бүгүнкү күндөгү биринчи шилтеген кадамыбыз кандай болуш керек? Мынакей баш мыйзамды кабыл алдык. Рахмат. Башкаруунун президенттик формасына өттүк. Биз эл болсо бир жакшы жаңылыкты, оптимизмди, алдыга жылууну күтүп атат. Эмнеден башташыбыз керек? Рахмат. Абдан чоң маанилүү, чоң суроо болуп отурат. Мен биринчиден жалпы кыргыз элибизди бүгүнкү Рамадан айы менен куттуктап, кармаган орозо ниеттер кабыл болсун деп куттуктап кетет элем. Экинчиден эми кыргыз элибиз эки жолу добушун берип, мына 10 январда биринчи референдум өтүп, 11 апрелде экинчи, сиз айтып кеткендей, экинчи референдум өтүп, өзүнүн добушун айтып, өзүнүн талабын койду. Эң биринчиден 10 январда президенттик правление болсун деп, башкаруу системасы болсун, президенттик башкаруу системасы болсун деп. 11 апрелде болсо дагы далилдеп, тактап ушул президенттик башкаруу системасына жазылган, иштеп чыккан 2-3 айдан бери мына топ түзүлүп, аны баары билебиз. Жалпы элибиз катышты, илим посттор, юридикалык доктор, кандидат науктар 100гө жакын 98дей киши болду. Коомдук активисттер, НПОлордон ачык айкын жазылды. Эң биринчи мындай өзгөчө моменттерин айтып кетиши керек. Кыргызча жазылды биринчиден, экинчиден ушунча ачык айкын болуп площадка ачылды. Ошол площадка 6 күн бир жумада ачык болуп отурду. Баары келип, сунуштарын берип, өзүнүн жол жобосу менен ачык добуш берип, берген сунуштар кабыл алынып отурду. Анан эми 11 апрелде ошол сунуштап келип, Жогорку Кеңештен өтүп, бекилип сунушталган конституциябызды элибиз добушун берип, мына 80ге жакын 79 добуш менен
кабыл алынды. Эми кабыл алынган кийин бул жанагы компьютердик программа эмес, бүгүн кабыл алынды, эртең эле баары иштеп, баары мындай гүлдөп кетет дегенден биз алыспыз. Көп эмгек керек, көп аракет керек. Эмне кылыш керек? Эң биринчиден бүгүнкү күндө элдин добушу чыгып, предварительный эмелери бар да. Алдын ала жыйынтыктар. Алдын ала жыйынтыктары бар. Бирок ЦИК, мен ойлойм, жакын арада официалдуу түрдө өзүнүн эмесин жыйынтыгын чыгарат. Себеп бир нече участоктардан жалобалар түшүп, кичине ошолорду карап, Тактоо жүрүп атат, тактоо жүрүп чыгат. Чыккандан кийин конституция күчүнө кирет. Анан мен ойлойм, ошол конституцияга шайкеш болуп, эң биринчиден мына жогорку кеңеш, өкмөт, атайын органдар, прокуратура, счетный палата, жаңы конституцияга кирген нормалар бар. Балдар омбудсмени, жанагы прожиточный минимум деген өзгөчө мындай нормалар киргенде жаңы конституцияга. Курултай системасы өзүнчө. Ошол дагы бир топ беренелер бар. Ошолорго конституционный мыйзамдар менен өзгөрүүлөр кирилет. Анын баарын мен ойлойм аябай бат иштешибиз керек. Себеп биз мындай чоюлгандай убактыбыз жок. Экономикабызга ар бир тарапка тиешелүү мыйзамдын баарын шайкеш келип, президенттик вертикалга шайкешке алып келиш керек да, мыйзам иштеш керек. Себеп мурун парламенттик система болуп, парламенттик системага шайкеш келген конституция болчу. Эми конституцияны кабыл алган кийин ушул жалпы ар бир тармакка шайкеш келген мыйзамдардын баарын конституционный закон менен биз кабыл алышыбыз керек. Ошол топторго өзүнчө топтор бар. Буюрса, мен ойлойм, мен өзүм дагы айтып кетишим керек. Жанагы шайлоо системасынын тобунун мүчөсүмүн. Бүгүнкү президенттин жарлыгы менен площадкасы ушул борбордук шайлоо комиссиясында 4-5 депутат бар анын ичинде. Алтынбек Сулайманов, Умбеталы Кыдыралиев, дагы 2-3 депутатыбыз бар. Ошолор менен чогуу биз өзүбүздүн ой пикирлерибизди айтып, жанагы шайлоо системасында канча депутат болот, кандай система менен шайланат, ошолорду биз карап, даярданып, сунуштарыбызды беришибиз керек. Рахмат, абдан жакшы, кенен жакшы жооп бердиңиз. Мен сиздин оюңузга кошулуп мындай деп айтар элем, ушул 30 жылдын ичиндеги биздин эгемендүүлүктү алып, өзүбүздүн тагдырыбызды өзүбүз чечсин деген Кудайдын бизге берген мезгилинин ичинде биз бир катар бир кетирип алган боштуктарыбыз бар, албетте. Иш бар жерде кемчилик болбой койбойт. Бирок ошол нерселерди толуктоо үчүн, ошол мурунку кеткен кемчиликтерди кайра калыбына келтирүү үчүн президент өзү баягы тактага отургандан кийин бир нече указдарды катар менен кол койду да. Атап айтканда 2021-жылдын 8-9 январында 9 указ 2 күн 3 күндүн ичинде чыкты да. Мен ошо телегөрүүчүлөрдүн алдында жанагы сиз айтып аткан мыйзамдардын баарын калыбына келтиришибиз керек, жаңы мамлекеттик башкарууга карата деп айтып атпайсызбы? Ошо мен указдарды дагы бир жолу телегөрүүчүлөрдүн алдында муну санап койгум келип атат да. Мисалы үчүн миграциялык кырдаалды жакшыртууга багытталган чараларды кабыл алуу жөнүндөгү мыйзам, жарлык бул керекпи? Бүгүнкү күндө керек эле. Кыргыз Республикасынын агыр өнөр жай комплексин өнүктүрүү боюнча чаралар жөнүндөгү жарлыгы айыл чарбасына бул муктаж жарлык болуп эсептелет. Керек. Финанс рыногун мындан ары өнүктүрүү боюнча чаралар жөнүндөгү жарлыкты кабыл алдыбы? Кабыл алдык. Кыргыз Республикасында саламаттык сактоо чөйрөсүн өнүктүрүү жана калкынын жашоосунун жана саламаттыгынын сапатын жакшыртуу боюнча кечиктиргич чаралар жөнүндө. Эми өзүңүздөр билесиздер, саламаттык сактоо жагында абдан көп күчтүү аракет керек болуп атат. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына инвентаризация жүргүзүү жөнүндө азыр биз сөз кылабыз, биздин экинчи коногубуз менен чогуу. Сиз өзүңүз абдан жакшы айттыңыз. Эми мыйзамдардын баарын шайкеш келтирүү бул абдан чоң иш болуп атат да бүгүнкү күндө. Халкка мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн жеткиликтүүлүгүн жана сапатын жогорулатуу боюнча мындан ары чаралар жөнүндө жарлыкка кол койду. Ошондой эле ишкердик субъекттерди коргоо боюнча кошумча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койду. Анан эң чоң жарлыктардын бири, бүгүнкү күндөгү бизге аба менен суудай керек болгон жарлыктардын бири бул инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө жарлыктар. Мен алгачкы 9 эле жарлыкты айттым да, андан кийин дагы бир нече жарлыктарга кол коюлду. Эми бүгүн
Айнура Жумалиевна, сиз бизге кечиресиз, толуктап кетсем болобу? болот. Жана мына мыйзамдарды 9-ун эле окудуңуз. Мен айтып кетет элем, азыркы күндө ушул конституция кабыл алынгандан кийин 300дөн көп мыйзамдарга, нормативный правовой акттарга өзгөрүүлөр кирет. Мен ойлойм, киргени турат. Киргени турат. Бул өтө чоң жумуш. Бир күндө, бир айда болбойт. Бул мен ойлойм, ушул күзгө чейин өтө мындай иштешибиз керек да. Абдан туура айтыңыз. Эми ошол нерсенин үстүнөн айтайын деп атам да, мына Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына инвентаризация жүргүзүү жөнүндөгү указда минтип айтып атат да. Жана айтып кетпедимби, жогорку кеңештин, бардык инстанциянын, эми жогорку соттун, башкы прокуратуранын, аткаруу бийлигинин, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, бизнес түзүмдөрүнүн, өкмөттүк эмес уюмдардын жана көз карандысы эксперттерди киргизип, ведомстволор аралык эксперттик топ түзүлсүн деп атат да. Ушул топ түзүлдүбү? Саламатсыздарбы, тыңоочулар. Сиздин сурооңуз боюнча, бул президенттин Кыргыз Республикасынын аймагындагы мыйзамдарга инвентаризация жүргүзүү боюнча жарлыгына ылайык Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн ушу 10-мартта атайын буйругу чыккан. Ал буйруктун негизинде бул ведомство аралык эксперттик топ түзүлдү. Эксперттик топтун түзүлүүнө ушул курамына бардык ушу жогорку кеңештин депутаттары, жогорку соттун, генералдык башкы прокуратуранын, ошондой эле аткаруу бийлигинин, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, өкмөттүк эмес уюмдардын, ошондой эле көз карандысы эксперттердин тобу менен ошо атайын ведомстволордук баягы топ түзүлдү. Мунун курамы канча киши экени белгилүүбү? Курамы бул буйрукта ачык көрсөтүлгөн. Так айта албайбыз, себеби тармак кылып азыркы учурда Юстиция министрлигинде көптөгөн жумуштар жүргүзүлүп атат. Биз эң биринчиден мыйзамдар, канча мыйзам инвентаризация болот деген маселе турду биринчиден. Ошон үчүн азыркы учурда негизи багыттагы мыйзамдар 415 экен, ошонун ичинен 381 мыйзамды азыр инвентаризация жүргүзүлгөн атат. Андан тышкары биз бул топту кайра ичара тармак кылып 6 топко бөлдүк да. 6 топ болгондо, мисалы, кайсы топтор? Биринчи топ бул эл аралык мамилелер, конституциялык түзүлүш боюнчагы топ. Экинчи топ бул сот системасы, укук коргоо органдары боюнча топ. Үчүнчү бул билим берүү, саламаттыкты сактоо, эмгек жана ушул социалдык маселелерге байланышкан мыйзамдарды карай турган топ. Төртүнчү бул жер, жаратылышты коргоо, суу, региондорду өнүктүрүү боюнча топ. Анан бешинчи бул жанагы финансы, экономика тармактары боюнча топ түзүлүп, ушунун үстүндө азыр атайын Юстиция министрлигинин буйругу чыкты. Ал буйрукта бардык ошол азыркы учурда биз ошо тобуна кирген бардык катышуучуларга, мүчөлөрүнө азыр бардык баягы кагаз материалдардын баарын жөнөткөн атабыз. Мунун эми жүрүшү инвентаризацияны биз азыр өзүнчө методологиясын иштеп чыктык. Ал өзүнүн этабы бар да. Эмне себептен биз муну иштеп чыктык? Себеби методологияда биринчи биз мыйзамдын кандай негизде карайбыз, ошонун атайын бир критерийлерин иштеп чыктык. Биринчиден мыйзам конституцияга шайкеш келеби? Экинчи критерий бул мыйзамдардын ортосу бири-бирине окшоштуктар барбы? Карама каршылыктар барбы? Бири-бирин кайталаган мыйзамдар барбы? Булар боюнча атайымдай балдык система иштелип чыгып, ошол балдык системанын негизинде ошол мыйзамдарды биз азыркы учурда ошол биз айтып аткан 381 мыйзамды ар бир тармакка бөлүп даярдап койдук да. Эми биз буюрса ошол кийинки жумаларда ошол топтордун жетекчилерин чакырып, аларда окутуу, алдын ала окутуу иштерин жүргүзөбүз. Себеби ар бир министрлик өзүнүн аймагында, аянтчасында ошол өзүнө тийиштүү, өзлөрүнүн мамилелерин жөнгө сала турган мыйзамдарды кандай негизде алып кетет, ишти кандай баштайт, ошол мамилелерди бүт түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Рахмат. Алгачкы ошо түшүндүрүү иретинде мына бир
ведомстволор аралык эксперттик топтун түзүлүшү боюнча маалымат бергениңизге. Себеби бул боюнча эме интеллигенция деген интеллигенция экен да. Абдан көп кызыгуулар бар. Эмне болуп атат Конституциядан кийин? Мыйзамдар кандай кылып шайкеш келет бирине бири? Аны ким иштеп чыгат? Ошо иштептүүчүлөрдүн курамы кимдер? Аларга кимдер киргизилди деген көптөгөн суроолор бар да. Биз ошонун үстүндө ушул максатта анан ушул көрсөтүүнү сиздерге алып чыгып атабыз да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз түз эфирдебиз. Мыйзамдарды Конституцияга шайкеш келтирүү деген темада биз сиздердин астыңыздарга түз эфирге чыгып жатабыз. Биздин бүгүнкү көрсөтүүнүн катышуучулары Турузбек Бактыбек Сагындыкович, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты, Конституциялык кеңештин мүчөсү. Ошондой эле Юстиция министрлигинин актылардын долбоорлорун иштеп чыгуу башкармалыгынын башкы адиси Сулайманова Айнура Жумалиевна. Биз менен сиздердин ортоңуздагы орток байланышты камсыз кылып турган 2 телефон иштеп жатат. 39 23 24, 39 25 33 телефондору аркылуу ушул биздин жаңыдан кабыл алган баш мыйзамыбыздан кийинки биздин кыргыз элинин жалпы атууларынын, жарандарынын, патриотторунун, ошондой эле мамлекеттик органдардын, анын ичинде түздөн түз ушул мамлекеттик укуктук актыларга, мыйзамга тиешеси бар органдардын милдеттери эмне болуш керек? Ушул багытта өзүңүздөрдүн сурооңуздарды түз эфирге берсеңиздер болот. Анан Айнура Жумалиевна, мен бул мыйзамдын жарлыктын экинчи пунктун окуп коеюн. Абдан мындай көзгө сайгандай жазылган, түшүнгөн кишигечи. Ведомстволор аралык эксперттик топко 2021-жылдын 31-декабрына чейинки мөөнөттө укук тармактары боюнча Кыргыз Республикасынын кабыл алынган концепцияларынын, стратегияларынын, программаларынын жана мыйзамдарынын Конституцияга, социалдык адилеттүүлүк жана өнөктөштүк зарылдык, максатка ылайыктуулук жана натыйжалуулук, предметти жетиштүү жөнгө салуу, укуктагы ички карама каршылыктарды жана коллизияларды, боштуктарды жоюу принциптерине шайкеш келүү жагында толук инвентаризацияны жүргүзүүнү, анын жыйынтыгы боюнча табылган шайкештиктерди жоюуга багытталган сунуштарды киргизүүнү тапшырсын. Мени сизден сурайын деген суроом, 21-жылдын 31-декабрына чейин сиз жогоруда айтып аткан топтор иштеп, ушул иштин өтөлүнө чыга алабы? Мөөнөт аз эмеспи? Мүмкүнчүлүк барбы ушуга? Биздин юридикалык команданын күчү жетеби? Мен күчү жетет деп ойлойм, себеби мында азыркы колдонуудагы мыйзамдар деле баары эле баягы мыйзамга карама каршы же Конституцияга карама каршы дегенден алыспыз. Азыркы иштелип чыккан мыйзамдардын көбү ошол мыйзамдардын негизинде кайра карап чыгууга туура келип атат. Биз биринчиден эми азыркы учурда баягы мыйзамды кабыл алганда эле анын кабыл алуудагы баягы көп өзгөртүүлөр кирип кетти да мыйзамдарда. Ошон үчүн азыркы учурда бул жарлык менен ошол инвентаризация жүргүзүүнүн максаты ошол мыйзамдардын баарын күчүн жоготуп, анан ошол мурунку эле мыйзамдардын негизинде мисалы кээ бир мыйзамдар бириктирилип калышы мүмкүн, кээ бир мыйзамдар баягы күчүн жоготуп биротоло жоготушу мүмкүн. Бул боюнча мен сизге ошо жогоруда айттым, ошол жанагы атайын критерийлерди иштеп чыктык, ошонун негизинде гана иш алып барылат. Ошол критерийлерге карата мындай милдет коюп атат да. Ведомстволор аралык эксперттик топко төмөнкүдөй укук берилсин деп атат да. Иште колдонуу үчүн зарыл болгон маалыматтык мамлекеттик органдардан жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан, мекемелерден жана ишканалардан суроо жана алуу бардык маалыматтарды. Өзүнүн ишине башка жактарды жана адистерди тартуу, ведомстволор аралык эксперттик топтун ишин камсыз кылуу жана анын ишин кеңири чагылдыруу боюнча чараларды көрүү, мыйзамдардын жана алардын алкагында кабыл алынган ченемдик укуктук актылардын колдонушун токтотуунун жөнөкөйлөштүрүлгөн механизмин гильотина принциби боюнча киргизүү боюнча мыйзамдын долбоорун иштеп чыксын жана демилгелесин деп атат да. Мына моорекил коюлган милдеттер аткарылдыбы? Сиздер эксперттерди кандай тандап алдыңыздар? Гильотина принциби деп окуп кеттиңиз. Бул азыркы учурда Юстиция министрлигинин гильотина принциби боюнча атайын мыйзам иштелип чыкты. Бул мыйзамда биз бардык эле мыйзамдар дебейбиз. Ал жерде бир топ мисалы кайсы мыйзамдар, конституциялык мыйзамдарга тийбейбиз, кодекстерге тийбейбиз, референдум жөнүндөгү мыйзамга тийбейбиз.
эл аралык мамилелерди жөнгө сала турган мыйзамды, мунапыс жөнүндөгү мыйзамды, бир чектелүү мөөнөткө кабыл алынган мыйзамдарды жана башка. Бул боюнча атайын биз ушул мыйзамды азыр Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн сайтына илдик. Бир айга чукулдап калды. Ушул бир 29-апрелде мөөнөтү бүтсө, анан биз ал жерде сунуш пикирлердин негизинде биз ал мыйзамды дагы оңдоп түзөлөр болот. Эми биз азыркы учурда бул баягы Кыргыз Республикасында башы көрүнгөн юристтерди, депутаттарды, ошондой эле сот системасында мен жогоруда айткан курамдагы адамдарды биз тандап алдык. Бул боюнча атайын баардык аткаруу органдарына, сот органдарына, жогорку кеңешке биз кат жолдогонбуз. Алар өздөрүнүн ошо татыктуу адамдарынын баягы талапкерлерин берди. Биз ошолордун негизинде ушул буйрукту чыкты. Андан тышкары азыр Юстиция министрлигинин буйругу да чыгып атат да. Рахмат. Абдан жакшы жооп бердиңиз. Рахмат сизге. Бир телефон чалып бар экен, кабыл алып коелу. Коноктор көңүл буруңуздар. Угат агы сизди, саламатсызбы? Сурооңузду бериңиз. Саламатсызбы? Чоң ишенич болот. Бул Рысалиев Темирбек Токолдоштон пенсионермин. Мен силерге балдар ишенем, силер балдарым катары болосуңар. Менде бир эле мындай өзүнчө бир сунуш бар да. Мына депутаттар анан кийин курултай жөнүндө. Депутаттар ар бир аймактын өкүлдөрү. Анан курултай келсе болуп атпайбы? Жыныстыгына, кесибине карата болуп. Анан ушул курултай бекер эле болуп турат да, бекер. Азыркы кезде кичине экономия кылып, ошону башка бир статья жагына, элдин кызыкчылыгына керек кылсак болот эле да, ошол кеткен жатырат азыр. Курултай мененче кереги жок. Эми чындыгында депутаттар сессияга жолугат, өткөрөт. Анан элдердин ар бир аймактын өкүлдөрү, жыныстыгы, улуту, кесиби боюнча, жашы боюнча, ошо рахмат, ушундай бир предложением бар да. Айткан пикириңизге рахмат. Бактыбек Сагындыкчы, депутаттарга басым жасап атат Конституциянын ишиминден аралып кетүү боюнча. Эми урматтуу агай, сурооңузга рахмат. Биринчиден пенсионермин деп атасыз. Эң биринчиден пенсионерлерге тиешелүү мына жаңы конституцияда 44-чү берене бар. Жана мен айтып кеттим эле прожиточный минимум депчи 23-жылдын 1-январынан күчүнө кирет. Анан эми курултай дагы мен каршымын деп агай айтып атат го, каршымын деп. Бирок конституция кабыл алынды. Шайландык. Эми мына азыр борбордук шайлоо комиссиясынын чечими менен чыкса эле конституциябыз толук кандуу күчүнө кирет, иштейт. Биз баш ийишибиз керек, жоопкерчиликти алышыбыз керек. Ошол конституцияга шайкеш мыйзамдарды жазышыбыз керек, шайкеш алып келип. Ошол конституцияга баш ийип турмушубуз жашашыбыз керек. 7-чи беренеде конституция жазылган, 2 пункту менен эле жазылып калган. Бирок ушул курултай системасы мурунку конституцияга караганда биринчи жолу кирип атат. Бул элдин көзөмөлү, элдин талабы да. Бул абдан жакшы норма деп мен ойлойм. Сиздин пикириңизди билгим келип атат. Анель Жумалина, жана Бактыбек Сагындыкчы айтып кетпедиби? Мына бир орточо жашоо деңгээли боюнча жана калктын аялуу социалдык катмарына жардамдарды берүү боюнча бул конституцияда өзгөчө бир мындай социалдык бөлүм, блок киргизилди депчи. Ошол мыйзамдарды алдын ала божомолдоп карап атасыздарбы? Ошого карата жана сиздер айткан топтордо иш болуп атат, байкай алдыңызбы? Албетте эми иш жаңыдан башталып атыптыр. Бирок сиздин байкооңуз кандай? Сиздин буга чейин деле атылдык граждандык позицияңыз болсо керек бул маселелер боюнчачы. Мыйзам жазуулардын алдында чындыгында алдын ала багы статистикалык божомолдор алынышы мүмкүн, сунуштар келип түшүшү мүмкүн. Анан бул боюнча азыр ошол жанагы 3-чү топ деп едик, ошол социалдык маселелердин баарын чече турган топко келип ошол сунуш пикирлердин баары берилет. Эми бул пенсия пособие боюнча негизи жанагы атайын мыйзамдар бар эмеспи? Жөлөк пул боюнча пенсия жөнүндөгү мыйзамдар,
алардын кандай категорияда болот, булардын баардыгы ошол тиешелүү мамлекеттик органдар өздөрүнүн багытын бергенден кийин ошол топтор ошол мыйзамдарды иштеп чыгышат. Дагы эле ушундай суроолор баягы айтылып атат да, мынакей азыр эле Бактыбек Сагындыкович айтты, биздин телекөрүүчү суроо берип атат. Мына курултай маселесине келгенде, азыр эле биздин депутатыбыз айткандай, курултай бул 7-чи статьяда 2 берене менен эле белгиленип калган. Ал эми курултай белгиленип аткандай, бул жаңыдан кирип жаткан институт. Алгача буга чейин демилгелер болгон, курултайлар өткөн, бирок мыйзамдык жактан бекемделген эмес. Эми жаңы конституцияга кирди. Ал эми ушул мыйзам менен бекип атат, конституциялык мыйзам менен. Эми ушул курултай жөнүндөгү конституциялык мыйзамды иштеп чыгуучулар сиздин оюңузча кимдер болушу мүмкүн? Эми конституциялык кеңешмеде уруксат болсо, конституциялык кеңешмеде мына чогуу иштештик. Курултай маселеси эң чоң деңгээлде көтөрүлдү, эң көп талкуу болду. Ошол курултай системасында бир-эки варианттын өзүлөрү да сунуштаганда курултайчылар мындайча айтканда. Мен ойлойм, эң биринчиден ошо элден чыккан долбоорун кабыл алышыбыз керек, көрүшүбүз керек конституционный мыйзамга. Жок, ошол долбоордун конституциялык мыйзамын иштеп чыгыш үчүн кандайдыр бир топ иштеш керек да. Юристтердин тобу иштеш керек, атайын топтор. Бул багытта, ошондой багытта топту байкай алдыңызбы сиз? Биз ошо конституциялык кеңешмеде дагы баягы секретариаттык кызматты аткардык, юстиция министрлиги. Анан биз ошол карап аткан учурда ошол 8-чи беренеге ошол 2-биринчи бөлүгү ошол баягы бул коомдук байкоочу уюм катары кирди дагы. Анан мунун баардык иш аракети, уюштуруу тартиби, түзүлүшү боюнча бул конституциялык мыйзам менен гана белгиленет деп жаздык да. Баягы биз ошо иштеп чыгып аткан учурда ошо билимдүү курултайчы деп атап өздөрүн ошо демилге кылган биздин инсандарыбыз көп экен. Алар өздөрүнүн конституцияларын ошондой эле ошол мыйзам ошо алдын ала иштелип чыккан курултай, элдик курултай боюнча мыйзамдарын дагы алып келип биздин талкууга коюп атышты да. Ал жерде ошол элдик курултайдын кандай негизде шайланып келет талапкерлери, кайсы түзүлүштө болуш керек, жалпы кандай жыйын өткөрүлөт, бул боюнча ошо алдын ала азыркы учурда биздин элибиздин арасында инсандар бар экен, алар алдын ала иштеп койгон баягы демилгелери бар экен да. Эми азыр жаңы конституция боюнча негизи баягы 87-чи беренеде көрсөтүп турулат, бул мыйзам чыгаруу демилге бул элдик курултайга дагы берилет депчи. Эми ошол курултайга кире турган инсандарыбыз дагы ошол мыйзамдарын эгерде демилге кыла турган болсо, бул өкмөт тарабынан ошол талданып, баягы экспертизадан өтүп, ошол кабыл алынат деп ишенем да. Ушул эле сөзүңүзгө улап айта кетейин, мынакей өзүңүз айтып аткан 85-чи беренеде жанагы мыйзам чыгаруу демилгеси 7 топко берилди деп айтып атасыз, туурабы? Биринчи 10 000 шайлоочуга бул элдик демилге катары кириш керек. Президент мыйзам чыгарууга акысы бар, демилгелөөгө. Жогорку кеңештин депутаттарынын акысы бар, министрлер кабинетинин төрагасынын акысы бар, өзүнө тиешелүү маселелер боюнча жогорку соттун акысы бар, элдик курултайдын акысы бар, анан өзүнө тиешелүү маселелер боюнча башкы прокурорго укук берилип атат да. Мурун башкы прокуратура жок эле, курултайда жок эле, туурабы? Эми бул өзгөчөлүк ушунда. Эми сиздерден сурайын деп атам. Ушулдан сырткары бизде Кыргыз Республикасында атайын статусу бар мамлекеттик бийлик органдары бар. Бул прокуратура, бул Улуттук банк, бул Борбордук шайлоо комиссиясы, бул эсептөө палатасы, бул акыйкатчы. Ушул ар бир тармактагы мыйзам өзгөрүшү мүмкүнбү? Ушулардын баарын өзүнүн тармагы боюнча өзгөртүп чыгабызбы эми? Жана өзүңөр айтып кетпедиңер, топ түзүлгөн деп. Ошол жака адистер келип, өзүңөр билесиңер, жакшы макалдар бар, бөдөнөнү сойсо дагы касапчы сойсун деп. Ошол топтукко жалаң адистер киргенде, ошол сиз айтып кеткен тараптагы адистер кирип, ошолор эксперт болуп киргенде, ошолор карап чыгышы керек. Мүмкүн кээ бир мыйзамдар, нормативный правовой актылар күчүн жоготобу, таптакыр эле каршы болобу, же жаңысын сунуштайбы, ошонун баарын ушул топтор өзүнүн баягы тобундагы багыты боюнча сунуштарын берет.
Айнура Жумалиевна, сиз юристке карасаңыз, мынакей, мисалы үчүн прокуратура өзүнүн тармагы боюнча мыйзам долбоорун иштеп чыгууга жаңы баш мыйзам негизинде акылуу болуп атат да. Эгерде ошол тармактын өзүнүн гана кызыкчылыгына тартып кеткен, өзүнүн эле ошол органдын кызыкчылыгын жогорураак койгон иштерге жол берилип бербайбы? Жол берилбейт. Себеби мисалы үчүн прокуратуранын өкүлдөрүнөн башка аякта дагы кандай башка тармактын өкүлдөрү катышы мүмкүн ошол мыйзамды иштеп чыгууга да? Бул жанагы экинчи топ, бул жанагы сот системасы, анан укук коргоо органдарынын баардык мыйзамдары боюнча атайын топ түзүлдү деп атпаймынбы? Ал топто дагы ошол башкы прокуратура баш болуп, ошондой эле сот, баардык ошол системада иштеген баардык органдардын мүчөлөрү кирип атат. Анан эгерде башкы прокуратура боюнча мыйзам иштелип чыккан менен ал баары айланып келип эле ушу юстиция министрлигинен экспертизадан өтөт. Топтон өтөт. Бул мыйзамдар иштелип чыгып, баардыгы юстиция министрлигинин экспертизасынан өтөт. Сөзүңүз соозуңузда кетсек болобуз, телефон чалып бар экен, кабыл алып коеюн. Түз эфирдебиз, сизди угутабыз, урматтуу төлөгөрчү. Угутабыз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Жөлөк бул тууралуу айта кетем элем. Неберелерибиз асты мына сейитке чыкты, арты 3-тө. Ушул убакка чейин 1 сом жөлөк пул албайбыз. Бул биринчи турум. Андан кийин пенсия тууралуу, пенсияны айтып атасыздар. Кыргызстанда жумушчу орун жок, ошол себептен аялдардын пенсия жашын эмне үчүн 58 кыласыңар? Анткени деген бизге деген жумуш жок, жумуш берилбейт жашыбызды сурап. Ошондуктан 55-56 жаш кылсаңар болбойбу? Бул эми көпчүлүгү депутаттык корпуска берүүчүсүздөр болор экен, себеби сиздер мыйзамдардын ээсисиздер. Бактыбек Сагынбек, сиз жооп бериңиз. Чын айтса, сурооңузга рахмат. Жана мындан мурун агай да суроо берип кетти. Конституциянын талкуулары өтүп, нормалары өтүп кеткенде биз баш ийишибиз керек деп атам. Бирок мына азыр жана 44-чү берене боюнча жана прожиточный минимум деп атпайбы. Бул мурунку конституцияга караганда өзгөчөлүгү ушунда да. Биз ошондуктан 23-жылга чейин мөөнөт алып, даярданып, ошол минимумдан аз болбойт. Пенсия, жанагы пособие деп айтып кетпедиби? Ошондон ылдый болбойт да. Эң ылдыйкы нормасы ошол деңгээлдеги сумманы төлөөгө мыйзам жол берет да. Жок, Бактыбек Сагынович, биз ачык айталы да. Жаңы кабыл алынган баш мыйзамда 2023 жылдын 1-январынан тарта сиз айтып аткандай орточо жашоо деңгээлинен кем болбогон пенсия пособиелер төлөнөт. Орточо деңгээлинен. Ооба, ага чейин күтөбүз. Себеби биздин өлкөнүн социалдык экономикалык акыбалына карап деп атабыз. Жана мен айтып кетпедимби? Конституцияны алганда эле бүгүн кабыл алып, эртең эле компьютерный программада эмес да, сыршак иштеп кетпейт. Ага көп аракет керек, экономикасыбыз иштеши керек, жанагы конституция жазылган норма, закондор иштеш керек. Ошондо биз толук кандуу 23-жылы конституция жазылгандай 1-январынан ошол нормага келсек болот да. Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндөгү мыйзамдын долбоорун жаңы редакцияда иштеп чыгууну баштасын деп указдын акыркы пунктунда көрсөтүлүп турат жарлыкта. Сиздин пикир иштелип атабы? Бул боюнча юстиция министрлигинде иштелип чыкты. Азыркы учурда өкмөттүн дагы сайтына, ошондой эле юстиция министрлигинде атайын уюштурулган бирдиктүү баягы коомдук талкуунун бирдиктүү порталы, ошого дагы азыр мыйзам долбоору илинди. Азыркы учурда коомчулуктан сын пикирлерди, сунуштарды күтүп жатабыз. 39-23-24, 39-25-33 телефондору иштеп жатат. Биз мыйзамдарды конституцияны кабыл алгандан кийин ошол жаңы конституцияга шайкеш келтирүү боюнча атайын тема менен сиздердин алдыңыздарга чыгып жатабыз. Биздин бүгүнкү көрсөтүүнүн катышуучулары Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты, Конституциялык кеңештин мүчөсү Турузбеков Бактыбек Сагындыкович, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин актылардын долбоорлорун иштеп чыгуу башкармалыгынын башкы адиси Сулайманова Айнура Жумалиевна. Бактыбек Сагындыкович, мен сизден депутат катары бир нерсени сурайынчы. Мына сиздер абдан конституцияны кабыл алып талкуулагандан кийин тыныгуу жарыялап эл менен барып жолугушуп келдиңиздер. Сиз өзүңүз мындай патриот катары айтсаңыз, ошол элдин арасында болгондо эл баш мыйзамды кандай кабыл алды, эмнени күтүп атат, элдин духу кандай, сиздерге эмне талап коюлду дагы, ушуну байкай алдыңызбы?
эми мен жана башында айтып кетпедимби, 10 январда 11 апрелде элдин талабы болду. Эл чарчап бүттү. Эл чарчап 30 жылдан бери өзгөрүүлөр болбойт. Жана мына эже чалып, телефон чалып суроосун берип атат. Пенсия чоңойбой атат, жумуш орунду жок деп жана агайыбыз айтып отурат. Прожиточный минимумду дагы көбөйтүш керек деп. Мунун баары 30 жылдан бери баягы система иштебей, элибиз күтүп жүрүп, үмүт кылып жүрүп, чарчап, талап кылып, эми мына жаңы конституция келип, президенттик башкаруу системасы келип, жоопкерчиликти алам деген киши болуп, жоопкерчиликти бере турган бир киши болуп, ошого шайкеш кылып мыйзамдар иштеп кетишкенге чоң үмүтүбүз бар. Элдин үмүтү чоң. Анан мен ойлойм, мына биз өзүңүз айткандай кыдырып, элдин талабы да чоң, үмүтү да чоң. Мына талабын аткарылды буюрса. Конституция президенттик башкаруу системасын кабыл алдык. Андан кийин конституциябызды кабыл алып отурабыз. Талабын аткаруу, эми үмүтү. Ушу конституция иштеп, экономикабыз иштеп, иш орундары көбүрөөк болуп, пенсиянын көлөмү көбүрөөк болуп, жанагы айтылып аткан, берип аткан суроолорго жоопторубуз бат убакытта беришибиз керек. Айнура Жумалиевна, мына өзүңүз айтып, абдан жакшы маалымат бердиңиз. 6 топ иштеп жатат азыркы күндө деп, ошол 415 мыйзамдын 380-иби, 381-иби азыр? 381 кайра оңдоого муктаж, туурабы? Эми ушул иштин жүрүшү боюнча сиздер кандай маалымат берип турасыздар элге? Же болбосо иштелип бүткөндө эле биз билебизби? Жок. Ага чейин жана өзүңүз айткандай сайтка илип, же мындай бир талкуу уюштурасыздарбы? Ушул учурда элдин пикири эске алынабы, ошо мыйзамдарды кайра калыбына келтирип, шакеш келтирүү жүрүп жаткан мезгилде? Азыр эми баягы жаңы конституция бул негизги мыйзам да. Баш мыйзам болгондон кийин анан биз элдин дагы талабын кабыл алыш үчүн ошо тегерек столдордо уюшулуп турат, массалык маалымат каражаттар да чакырылып турат бул боюнча. Маселелер, сунуштардын баардыгы ошол топторго түшүш керек дагы. Анан ошол мыйзамды биз ошо кайра иштеп чыкканга аракет кылып атабыз да азыркы учурда. Бул топтор кайсы жерлерде иштеп атат? Кайсы министрликтердин алдында? Министрликтерде азыр эми жаңы баягы структура түзүлбөдү. Азыр баары бириктирилип, азыр 12 министрликтен баягы аянтчасында уюшулат негизи. Юстиция министрлиги ошол жерлерге барып, ар бир кызматкер барып ошол жактарга координатор болуп бөлүндүк. Азыркы биздин талабыбыз ошол. Аларга багыт берип турабыз. Анан ар бир топтун өзүнүн жетекчиси бар. Ошол жетекчи ар бир кылган баягы жүрүшүн, аракетин ошол протоколдун негизинде жазып, анан ошол мыйзамдарды ирети менен карап башташат да. Айнура Жумалиевна, мен өз кезегинде журналист катары айта кетишим керек. Ушул мыйзамдардын кайра жаңы конституцияга шайкеш келтирүү боюнча иштөөнүн үстүндөгү иш менен кызыккандардын саны абдан арбын. Буга карапайым калктын ар бир тармактагы, ар бир катмардагы өкүлдөрүнөн баштап, айрыкча интеллигенциянын тобу абдан кызыгуу менен сурап атышат. Ошондуктан биздин өтүнүч ушул жүрүп жаткан иштерди биз аркылуу келип өзүңүздөр пикир бөлүшүп турсаңыздар деген өтүнүчтү билдиргим келип атат да. Бактыбек Сагынбекович, бизге бир жарым мүнөттүн убагында тегерек дөөгө убакыт жетип калды. Маселеничи сизге эркин микрофон берейин, айта турган сөзүңүз бар ушул боюнча. Себеби эң активдүү иштеген депутаттардын бири болдуңуз конституциялык кеңешмеде дагы, андан кийин пленардык заседанияда дагы ушул иш боюнча иш бардыңыз. Анан референдумда дагы иш алып барып атасыз. Сиздин жыйынтыктоо сөз. Рахмат. Эми эң биринчиден мамлекетибизди, элибизди куттуктап кетким келип отурат. Эми ар кандай сын пикирлер болду, бирок конституциябызды элдин талабы менен кабыл алып отурабыз. Эми баягы толук кандуу борбордук шайлоо комиссиясынын чечими менен чыккандан кийин жарыялап, конституциябыз ак жолтой болуп, элдин үмүтү турмушка ашырылып, ошол конституциябыз мамлекетибизди өнүктүрүп, экономикабызды өнүктүрүп, элибиздин жашоосу эркин болуп, дүйнө жүзүндө өнүккөн мамлекет болуп, сыймыктана турган мамлекет болуп, ушуга чейин чыдап жашап келдик. Көп аракеттер бар, мен жанатан айтып кеттим.
бул конституция кабыл алынды деп эле эртең гүлдөп кетпейбиз. Буга чоң аракет, кызмат керек. Эң биринчиден өкмөттүкү, ошол эле жогорку кеңеш, ар бир депутаттыкы, ар бир мекеменин кызматкерлери, ар бир адамдын салымы болуш керек. Рахмат. Жоопкерчилиги болуш керек. Жоопкерчилиги. Урматтуу телегөрүүчүлөр, бизге берилген түз эфирдеги убакыт өзүнүн соңуна чыкты. Биз бүгүн жаңы кабыл алган конституциябызды, ошондогу мыйзамдарды шайкеш келтирүү боюнча, тема боюнча иш алып бардык. Бул убакытта Коомдук биринчи каналдын маалымат чыгармачылык өндүрүштүк бирикмеси өзүнүн ишин дагы улантат. Албетте алдыда маселе көп. Өзүңүздөр уккандай 381 мыйзамды кайра калыбына келтиришибиз керек болуп атат. Ушул багытта баягы азыркы түзүлүп аткан чыгармачылык эксперттик топтун ишине дагы ийгиликтерди каалайлы. Ушул иштерди алып баруу боюнча дагы эмнелерди айткыңыз келет, Айнура Жумалиевна? Сиздин баягы профессионалдык пикириңизди уккум келип атат мен. Конституция кабыл алынып, баягы эң биринчи кабыл алынгандан кийин эле юрист катары айтсам, бул эң биринчилерди, эң маанилүү орчундуу маселелер бул конституциялык мыйзамдарды кабыл алууда. Ал жерде бизде азыркы жаңы конституцияда көп өзгөчөлүктөр болду да, бул менин баамымда, мисалы мен өзүмдүн баамымда бул бир улутубузга, өзүбүздүн менталитетибизге ылайыкташкан конституция деп мен толук айта алам. Бул жерде баягы мисалы биздин өзүнчө бир дагы бир бөлүм кирди, бул жанагы рухий негиздеги, маданий негиздеги деген. Бул жерде баягы өзүбүздүн нарк, насил, салт санаабызга ылайыкташкан, ошол башка батыш мамлекеттерин туурабаган, өзүбүзгө ылайык келген, ошо өзүбүздүн турмушка, элге жөн баягы иштеп кете турган, ошо жана сиз айтып айткан механизмдерин жөнөкөйлөштүрүп мыйзам чыгарганга ошо биз дагы аракет кылып жатабыз. Биздин баамызда мисалы ушул көп жылдардан бери ушул тармакта иштегенимде, мен өзүмдүн баамымда деле ушул мыйзамдар негизи биздин ошо мамлекетибизге бири-бирин кайталаган мыйзамдар көп болуп эле, ошол мисалы ал көпчүлүк колдонууга келгенде элдин ага болгон баягы чечилүү маселелери, сот системасындагы чечилген мисалы адилеттүү эмес чечимдер, булардын баардыгы айланып келип эле ошол мыйзамга байланыштуу да. Ошон үчүн ушу Кыргызстандын бул мүчө болгон баардык ошо топтун мүчөлөрү жоопкерчиликти мойнуна алып, азыркы учурда ушул ишти баштап жатат деп айта алам. Мен сиздин пикириңизге абдан кошулам. Ушул маселени козгоп айтып кеткениңиз абдан жакшы болду. Себеби азыркы учурда ошо чынында эле биздин баягы улуттук көрөңгүбүз болгон руханий байлыктын, биздин адеп акылактык, адамгерчилик, ата-бабабыздан калган бир каада салттык көрөнгөнүн ушул конституциябызда баш жагында ушунун козголуп кеткени абдан жакшы болду. Сиздердин топторго, жанагы аналитикалык топторго, эксперттик топтун мүчөлөрүнө, ведомстволор аралык ийгилик каалайлы. Сиздердин убактыңыздарды бөлүп ушул жерге келип элдин алдында пикир беришкениңиздерге рахмат. Албетте биз муну менен дагы сиз айткандай баардыгы эле бир калыпка түшүп калды дегенден алыспыз. Жанагы эксперттик топтордун иштери менен биз элди ар дайым тааныштырып турууга даярбыз. Урматтуу телегөрүүчүлөр, биз түз эфирдеги көрсөтүүнүн ушуну менен соңуна чыктык. Биздин баардык мыйзамдагы, конституциядагы эл үчүн иштеш керек. Ал эми эл ошого кошумча салым кошуш үчүн элдин ден соолугу болуш керек. Азыркы учурдан пайдаланып айта кетчү бир талап: ден соолукта болуңуздар, өзүңүздөрдү сактаңыздар, айтылган эрежелерди сактайлы, бет капты кийели, аралыкты сактайлы, санитардык эрежелерди сактайлы, саламатта болуңуздар. Өзүбүздү өзүбүз коргойлу, урматтуу туугандар. Ошондо биздин өлкө күчтүү, өнүккөн, алдыңкы мыкты өлкөлөрдүн бирине айланат. Баарыбыз салымыбызды кошолу жаңы мыйзамдардын, жаңы конституциянын иштеп кетишине. Жакшы калыңыздар.